Дал ушул катарынан тизилген текчелерде миллион терабайт электрондук маалыматтар сакталат. Тагыраагы бул чакан бөлмөнү заманбап архив деп атасы да болот. Борбордун кызматын колдонууну каалагандар өз мекеме же ишканаларынын электрондук маалыматтарын ушул жерге алып келип катуу мүмкүнчүлүгү бар. Маалымат коопсуздугуна борбордун администрациясы 100% кепил берет. Пожарная безопасность, көрдүңүздөр, бизде пожарный охрана и видеокамералар бар. Biz ошондойду сервис беребиз. Бирок жанагы кибербезопасность аны жайгаштырган интернет провайдер өздөрү кылат. Биз ага кийлигишпейбиз. Себеби бияка провайдерлер өздөрү кабелдери менен келишкен уже. Биякта 2 провайдер бар, магистральный. Значит, сиз мисалы өзүңүздүн сервериңизди алып келсеңиз, бизге коесуз, контрактты биз менен түзөсүз. Бирок интернетти, контрактты интернет провайдер менен түзөсүз. Анда ошол аркылуу бияка текшересиз да өзүңүздүн маалыматыңызды. Электрондук борбор Чүй облусунун Лебединовка айылында жайгашкан. 500 чарчы метрди гана түзгөнү менен мында 80ге чукул сервердик текче батыруу мүмкүнчүлүгү бар. Бир текчеде IT технологиянын тили менен айтканда 40тан ашуун стейдж батырууга болот. Жана аны ижарага алуу акысы айына 1000 сомдон ашпаган гана каражатты түзөт. Борбордун жаңы ачылганына карабай алгачкы кардарлары да бар. Жана бүгүн алар кызматташуу келишимине кол коюшту. Раз мы сегодня подписали договор, биздин мекеме бул борбордун коопсуздугуна 100% ишенет. Кыргызстанда ушундай заманбап технологиядагы борбор ачылып жатканы бизди кубандырат. Биздин мекеменин маалыматтык базасы буга чейин өзүбүздө сакталып келчү. Азыр эми сактыкта кордук жок деген таризде. Экинчи вариантын бул борборго салып катууну туура көрүп жатабыз. и физическая безопасность. Борборду курууга баш аягы 1 миллион АКШ доллары сарпталган. Жана аны франциялык НСП компаниясы жүзөгө ашырды. Ал эми каражаттын 30%-ын жеке тарап Орус-Кыргыз өнүктүрүү фондунан насыяга алышкан. Само тело кредита первый год льготное. Биздин фонд түзүлгөндөн бери IT технологияны колдогон алгачкы насыя берип жатабыз. Борборду ачууга биздин фонд тарабынан 300 000 доллардан ашуун каражат бөлдүк. Жана анын пайыздык төлөмдөрүн кийинки жылдан баштап төлөп башташат. Заманбап технологиялык долбоорлорду колдоо менен аз убакытта майнабын көрө алабыз деген үмүт артабыз. Технология өнүгүп, санариптик маалымат көбөйгөн заманда ар бир уюм же мекеме бул сыяктуу электрондук заманбап архивдин кызматына муктаж болоору анык. Анткени бардык эле мекемелерде маалымат базасы бекем сакталат жана коопсуздук жагынан мыкты деп айтуу кыйын. Электрондук заманбап архив борбору азыр республика боюнча жалгыз гана. Бирок өкмөттүн таза коом долбоорун жүзөгө ашыруу менен бул сыяктуу борборлордун катары калыңдары планда бар. Шайыр Жунусалиева, Эрмек Райымбеков, Нью ТВ.